Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды улантабыз. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 12 апрель күнү Япониянын Фукуока шаарында орун ала турган Ризин уюмунун кезектеги мелдешинин алкагында өтө турган кыргызстандык белгилүү мушкер Ражабали Шайдуллаевдин беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Бул тууралуу алдыда кененирээк биздин каналда калып туруңуздар. Rising Fighting Federation же бизче Ризин уюму 12 апрель күнү өзүнүн кезектеги турнирин Фукуока шаарында өткөрөт. Бул жолу кыргызстандык белгилүү жылдыздуу мушкер аталган уюмдун жарым жеңил салмак чембирдигиндеги чемпиону Ражабали Шайдуллаев өзүнүн чемпиондук титулун коргоо үчүн чыгат. Бул жолу кыргызстандык мушкерге каршы Юта Куба аттуу Японияга белгилүү түпкү базасы кикбокс болгон мушкер беттеш өткөрөт. Чынын айтканда, Юта Куба аргасыздан коюлгон атаандаш деп айтсак дагы болчудай. Себеби Ражабали Шайдуллаев каталган уюмда азырынча татыктуу атаандаш чыга электей. Себеби Юта Куба Ражабали менен 2024-жылдын 31 декабрь күнү кескелип, анда экинчи раундда кыргызстандык мушкер ишенимдүү түрдө утуп алган болчу. Бирок эң кызыгы дал ушул Юта Куба Ражабали менен өткөргөн Райзиндеги эң оор атаандаш болгон. Эмнеге дегенде, Юта Куба менен болгон беттеште кыргызстандык мушкер экинчи раундга чейин өтүп, экинчи раунддун ортосунда гана жеңишке жеткен. Калган атаандаштарынын баарын Райзин уюмунун алкагында өткөргөн беттештеринде биринчи раундда утуп чыккан. Андан кийин Юта Куба көп убакыт бою беттеш өткөрбөй, толук бир жылдан кийин 2025-жылдын 31 декабрь күнү казакстандык каршыга Даутбекке каршы чыкты. Ооба, каршыга Даутбек дагы Ражабалиге потенциалдуу титул үчүн беттеш өткөрүшү мүмкүн болгон мушкерлердин бири эле. Бирок беттештин биринчи раунду жарымдан өтүп калган мезгилде калыстар беттешти токтотту. Себеби Юта Куба казакстандык мушкердин көзүн чукуп алган болчу. Ошого байланыштуу беттеш no contest болуп жыйынтыкталды. Негизинен Юта Куба бутка туруу абалында мыкты мушкер. Андыктан Ражабали Шайдуллаев менен боло турган реванштык беттешинде дал ушул туруу абалында беттеш өткөрүүгө көбүрөөк аракетин жасайт. Ал эми Ражаб беттеш белгиленгенден кийин кыйыр мааниде көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруу үчүнбү айтор алдыда күтүлүп жаткан беттеште атаандашын катуу урбайм деп сөз берди. Ал өзүнүн сөзүндө Юта Кубаны мен көп урбайм. Аны биринчи раунд же экинчи раундда акырын гана кайруу муунту ыкмасы менен жеңем деген сөзүн айткан. Эми албетте Кудай ошол нерсени насип кылсын. Ражабали Шайдуллаев алдыда күтүлүп жаткан беттешинде ийгилик жылмайып, дагы бир жеңишке жетсин деген ниетибиз бар. Буга чейинки сөздөрүндө Ражабали эгерде Райзин уюму татыктуу атаандаш таап бере албаса, анда аталган уюмдан кетүүгө ниети бар экендигин билдирген. Албетте көпчүлүк мушкерлер сыяктуу эле Ражабалинин көздөп турган уюму UFC экени белгилүү. Достор, буйруса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтып турууну улантабыз. Андыктан каналга жазылып, видео жакса лайк баса кетиңиздер.